эл чындыкты билсин. 4 судья областтан кароодон баш тартты. 20 жылдан бери акыйкат таппай келатам. Ушундай эле жонумдан уурдап эле сатып коюшту. Почерковый экспертиза чыкты. Биз күнөөлүүнү таппай атабыз, жоопко тарта албай атабыз. Суроогу да өтүп атат дейт. Кийим өткөрдү суроогду. Ал биринчи эле инстанциядагы сотко жетип $1000 берсе, жетим балдарым менен иштеп, ак эмгегим менен сатып алгам. 20 жылдан бери акыйкат таппай келатам. Мен Тоң районунун тургунумун, Ахматова Гүлжамал Дюшевнамын. Жашым 73-тө. Тоң районунун центринде, Мамбетов көчөсүндө почти что жарымын ээлеген 21 сотый жерде ишкананы биз кооперативдин сунушу менен 21 сотый жерде жайгашкан. Анын баасын мен азыр айтсам өзү 7-8 миллион короосу менен 20 миллион болуп кетет деп мен айта аламын. Ошону мен баягы союз которулган кездерде кооперативдин сунушу менен иштегендерге, эмгеги сиңгендерге арзан баа менен даже бекер берилсин деген кезде кооператив сунуш кылып, мен үй бүлөм менен ошону сатып выкупать этип алганбыз. Жетим жесир балдарым атасы кичинекейинде каза болуп калган, күнү түнү иштеп биз ошону ак эмгегибиз менен сатып алганбыз. Анан баягы элчилеп эле кредит алчумун, бир момундай добросовестный клиенти болчумун банктын, Промстройбанктын. Анан алып, анан убагында төгүп турчумун, 1 жылдык мөөнөт менен алчумун. Анан ушул эки бир Мамбеткалиев Улан Султанович деген бала келип калды. Мурун кафетерийде эле койчумун, ошол эки бир бөлүгүн койчумун, коюп кредит алчумун. Ал ошол кезде 480 миң менен бааланчу. Жок, сиз Айдын көлдүн өзүн 180 кишилик залы бар. Кошо койбосоңуз мен бере албайм деди кредит. Эмне кылабыз анан? Анан айла кетип, баягыга мен өзүм макул болдум, экөөнү тең койдук. 1 жылдык мөөнөт менен 200 миң сом акчаны алдым. 20 миң сом кассадан кармап калды. Мейли дедим, аны деле. Мейлим кармап калсаң кармап кал деп, мынан 2003 жылы кредитти алдым. 12 сентябрда алдым. 2004 жылы 12 сентябрда мен төлөшүм керек болчу. Анан алар өздөрү 2004 жылы айдын аягында төлөсөңүз болот толугу менен деди. Мен 6667 сом проценти менен 200 миңди процедураны бүтүрдүм, төлөдүм. Баягыны аресттен чыгарып алдым нотариустан. Анан көп убакыт өткөндөн кийин декабрда биз буяк сатылып кетти дейт. Анан эле баягы жерден таң калып калдык. Биз кандай сатылып кетет декабрда, сентябрда биз төксөк. Анан бу кандай сатылып кетти деп эле баягы жерден ызычуу башталды. Көрсө деген 6 декабрь менен Ахматова мурун выплатила все долги, снять с ареста деп бизге уведомление берген колубузга. Анан кайра төлөгөн жок деп эмеге госрегистрге сатууга справка сураптыр. Анан алар берген жок справканы. Конечно, бербейт дал деген аресттен чыкса дагы. Анан ошентип анан ызычуу болду. Биз соттошо баштадык. Мен доогер болоюн десем, Касырбекова Света деген судья албай койду. Тигилер доогер болду. Мен прокуратурага чейин бардым, албай атат арызымды деп. Ошол экентип анан сот башталды. Иши кылып 2009 жылы Айтор Верховный сот ушул эки 2012 жылга чейин 4 жолу бузулду. Верховный сот 4 жолу бузду. Жок, эчтеке караган жок. Баягы эле келип атат, тегеренип эле. Биринчи инстанция тигилер доогерлерге даже госпошлина төлөткөн жок. Ушинтип эле укугубуз тебеленип келди. 2009 жылы рейдерский захват кылышты. Бишкектен 15 спортсмен бала барып, айланайын ал жерде милиция, РОВД, прокуратура, сот, Айтор бары момундай ОПГ 15 спортсмен балдар барды. Кыргызстанга белгилүү ОПГ балдар. Балдарымды публично сабап, баягыны балдарымды түрмөгө камап, үйгө караңгыда маска кийип алып киришишип,
айтор почти что ушул 2 жылга чейин короодон тышка чыгарып койду. Чыгарып баягылар Айдынкөл ишканасы аз келгенсип короого дагы 3 этаж подвалы менен супермаркет салып алышты. Ошону менен бир дагы правоустанавливающий документи жок. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу ГКМБнын председателі, урматтуу Зулушев Курманкул Токтуралиевич, эгер угуп атсаңар, ушуларды бир правоустанавливающий документи жок. Верховный сот 4 жолу бузду. Мына 18-жылы акыркы сот болду. Жок, карашпайт. Сот прокуратурага түртөт, прокуратура сотко түртөт. Ушундай болуп күндөрүм өтүп, соттошконума 20 жыл болду ровно мынакей. Эми айтып отурсам, бул жерде облсоттун председатели дагы замешан бул ишке, обл прокурор Молдоев замешанный бул ишке, начальник УВД Эсеналиев замешан бул ишке. Биринчи чечим чыгарган Касырбекова, межрайонный сот Пржевальска, Асанова Халида, Мамбеталиев Өмүрбек, Гүлдүн соттору, Даркембаев. Мына ушул экинти ушулар ишти, момунтип эле тегеретип эле бир документи жок эле тегеретип келатышты. Бул жерден межрайонный соттун судьясы Асанова Халида отбор судейде мени менен 4 кишинин арызы менен Асанова Халида бошоду жумуштан. Тоң районунун ровдысынын начальниги Калыков мени менен 2 кишинин арызы менен жумуштан кетти. 4 судья областтан кароодон баш тартты. Полковник УВДнын начальниги Алиев Асан выговор алды. За момундай сурокту чойгон үчүн булар сурокту чое беришет экен. Тоң районунун ком прокурору Кыдыралиев Шамил выговор алды бул иштен. Мына ушул экинтип келатабыз. Неустанный келатам. Бир Садыр Нуркожоевич, ушуну өзүңүздүн комитетиңизге алып ушул иште. Бул иш дело межрайонный сотто турат, Тоң районунун сотунда турат. Карап, ушул эки бир правоустанавливающий документи бар бекен ушулардын. Эч нерсеси жок. Жалаң, чөнтөк, анан калп айткан сөздөрү менен чечим алып келатышат. Азыр Айдынкөлдү ОПГнын мүчөлөрү чоң. Кыргызстанга белгилүү Туңгатаровдор деген бар Тоң районунда. Ошолор ээлеп турат. Тиги заказчик бир жак бетин ээлеп турат. Тиягына болсо короого 13 соту жерди ээлеп дүкөн салып алган. Мени ишике эч эле мыйзамсыз эле тышка чыгарып койду. Менде эч кандай договор жок. Менде эч кандай письменный договор жок. Ушундай эле жонумдан уурдап эле сатып коюшту. Мына ушул экинтип келатабыз. Бул жерде генеральный прокуратуранын прокурорлору замы Дарданов Нурлан, Исмаилов Жыргал. Ушундай балдар ген прокуратурада иштеп турган балдар. Ушул эки иштин башында турушат. Ушул эки кантип иш бетмөк эле анан Садыр Нуркожоевич өзүңүздүн комитетиңизден карап, независимый юристтерди, судьяларды алып, ишти дыкан карап, акыйкаттуу карап, ушул ишке чекит коюп берүүңүздү өтүнөм, аябай өтүнөм. Менин жашым уже 74кө кетти. Алар уже сатабыз аны эми 6-7 жылдан деп камынып турушат. Ушундай дагы болобу, ушу бирөөнүн оокатын тартып алып, жетим жесирдин оокатын тартып алып, биз ошондойго татыктуубузбу? Атам Ахматов Дүйшө, Тоң районунун Тоң совхозунун основатели, райком партиясынын секретарлыктарын, директорликтерди аркалап, Мыктыбек Абдылдаевдин кайнатасы Арстанбек Дүйшеевдей болгон инсандарды тарбиялап өстүргөн 35 жыл мен общепиттен иштеп, бекер эле биз момундай эле бизге берип койгон эмес, көп эмгегибиз сиңген биздин. Атам Ахматов Дүйшө ветеран, Японияда, Германияда служить этип келген. Ошол жактан ооруп келип, жаш каза болуп калган. Элдин баары билет ал кишини, белгилүү киши. Мына биз төбөдөн ары чаап, үйгө чейин кирип, маскачан ушундай кылып жулуп алган. Билбейм, закон барбы? Бул президент айланып кетейин. Мен суранам,
эгер акыйкат бар болсо ушул ишти өзүңүздүн көзөмөлүңүз менен карап, бул жерде судьялар жоопко тартылыш керек. Бул жерде деген прокурорлор жоопко тартылыш керек. Өзүңүз карап бир ушул ишке чекит коюп берсеңиз. Анан эми генеральный прокуратура айтып атат. Почерковый экспертиза чыкты. Биз күнөөлүүнү таппай атабыз, жоопко тарта албай атабыз. Суроогу да өтүп атат дейт. Ким өткөрдү суроогду? Ким өткөрдү? 3 жыл бою Жыргал Исмаилов деген отпискаларды берип, 6 айдан 3 айдан кармап, мына ушинтип келатышат, специально ушинтип келатышат. Ким жооп берет бул ишке? Эч кандай суроогу өтө элек. Бул эми аягында буларды биз таба албай атабыз дейт. Ким күнөөлүү экенин, колу жок дейт. Эчтеке документи жок деп чыгышты эми. А эмнеге 20 жылдан бери Кыргыз Республикасынын атынан чечим чыгарып келатышат? Ким жооп берет ошого? Аякты басып алып, без договора иштетип атышат азыр. Айдын-көлдү. Ага ким жооп берет? Барбы закон? Ошо жерде иштеп аткандар барбы? Мунун жонунан ким карайт? Ким турат булардын жолуна? Мени кабыл алыңыз. Мен өзүңүзгө айтып берем, ким турган бул иштин башында. Суранам мен сизди, кабыл алыңыз дагы ушул ишке чекит коюп бериңиз. Биз международный сотко кайрыла албайбыз сиз турганда. Өзүңүз карап бериңиз бул ишти. Берсин. Кандай эгер документтери такыр жок болсо, кандай режиски захват кылса, так ошондой чыгып берсин. Моральный, материальный ушерттердин баарын төлөп берсин. Конкретно төлөп берсин. Канчадан бери тамтаңдап мен деген токочу жок күндөр болду, куураган күндөрүм болду. Азыр араң момундай өзүмө келип отурам 20 жылдан бери. Өзүмө дагы келе албай атам даже. Тоң районунун баары билет. Бул зөөкүрлөрдү Иманалиев, Нурбек калптын баарын айтып сотторго толтура акчаны берип, жетөөбүздүн сотуна $7,000 көтөрүп барып, мына судьясы айтты, тегеренип турду апа. Ала алган жокмун. Совестим жеткен жок ушуга деди. Ал биринчи эле инстанциядагы сотко $7,000 берсе, анда областной судьяга, Верховный сотко канчадан берет? Мына Генеральный прокуратура Элмурза Ракиев барда бул иш козголгон кылмыш иши. Мамбеткалиев менен Иманалиевке козголгон мынакей кылмыш иш. Ал кылмыш иш 3 жолу бузулду. Гражданский иш 4 жолу бузулду. Мына бир дагы карабайт, эчтеке карабайт. Канча ден соолук кетти. Кыргызстанымда айланайын. Барбы акыйкаттуу? Акыйкат барбы? Же ушу бизге окшогон элдер энди де калабызбы ушул экентип. Оокатым ченеги 21 соты жердеги оокат бул деген. Мындай эле кичинекей жерде эмес. Анын өзүнүн инфраструктурасы менен, коммуникация сеттери менен курулган. Союз бар кезинде ал Тоң районунун зеркаласы болуп аталчу ал жер. Аны ошондой сыска жатып, сементке жатып, жетим балдарым менен иштеп, ак эмгегим менен сатып алгам. Айланып кетейин кыргыз элим. Айланып кетейин Садыр Нуркожоевич, ГКМБнын начальниги Камчы Кыдыршаевич. Сиз боорукерсиз, акыйкаттуусуз. Зулушуп, баарыңар жакшы балдарсыңар. Айланып кетейиндер. Өзүңөргө алып ушуларды жоопко тартып, оокатымды тынч беришсин, бирөөнүн оокаты буйрубайт. Эл чындыкты билсин.